Кутман таңыңыздар менен ардактуу көрүүчүлөр, адаттагыдай эле регион өз ишин баштайт. Бүгүн сиздин кызыңыздар Алмагүл Базарбаева эфирде алып бармакчымын. Бүгүн дагы сиздерге абдан керектүү маалымат менен бөлүшөм деген терең ишеничтемин. Себеби айымдарга сулуулук тартуулаган бет массажы тууралуу сүйлөшөбүз. Буга чейин адамдар, айымдар десем болот, бетин жашартуу үчүн ар кандай ийнелерди сайып, баягы бырыштарын жазуу үчүн ар кандай иш аракеттерди көрүп келсе, акыркы учурда табигый жол менен жашаруу абдан кулачын жайууда. Мынакей ошол табигый жол менен массаж аркылуу кантип жашарса болот, ушулардын сырларын билүү үчүн биз коногубузду чакырганбыз. Өз ишинин аябай мыкты адиси Урмат Бердибаева эжебиз конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Кутман таңыңыз менен алгач сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп биздин эфирге маек куруп келгениңизге. Алгачкы эле суроом бул фейс массаж деген укалоо менен алектенет экенсиз. Бардыгына эле мындай тааныш эмес да, фейс тааныш болсо дагы мындай түшүнгөндөр аз деп ойлойм. Ошондуктан алгач мындай элдерге түшүнүк берип кетсеңиз, фейс массаж деген эмнени түшүндүрөт? Биринчиден сага рахмат, Алмагүл, ошол мени чакырып, ошо айымдарга кеңирээк маалымат берип коеюн деп чакырганыңа рахмат, баарыбыздын атыбыздан. Фейс массаж деген эмне? Фейс деген мындай жөнөкөй эле, фейс деген англисчеден которгондо бет деген түшүндүрөт, бет массажы деген түшүнүк. Фейс массажы биринчиден баягы жасаганда, массаж жасаганда фейс массаждын максаты биринчиден кан айланууну жакшыртат. Кан айланууну жакшыртат дагы. Кан айлануу болгондо бизде эки кан айлануу системасы бар да. Артерия, анан кийин венозный. Артериальный болгондо жана жүрөктөн кислород алып, питательный веществолорду алып, жүрөктөн тарап аткан кан, ошол кан байма-бай барып калганда уже биринчи процедурадан эле беттин жүзү нурданып, агарып көрүнүп калат. Кислород барганда эле көрүнөт да, себеби деген нурданып кадимкидей жаркырай түшөт, артериальный кан мындай аалый болот да, красивый болот. Ошол көрүнүп калат. А эми кан айлануу жакшырбай калганда, застой болгондо венаныкы көк да. Ошо өң баягы көгөрүп, көзүнүн асты көгөрүп калганы ошол да. Биринчи эле процедурадан уже баягы кан айлануу жакшырганда беттин өңү өзгөрүп баштайт. Анан кийин экинчиси баягы визуальный көрүнгөн сразу эффект ошол да. Андай мындай тереңден алганда кан айлануу жакшырганда мындай айтып атпаймынбы, питание барат, байма-бай кислород барат деп, жанагы азык зат барып калганда организмдин өзүнүн регенерация жүрөт да. Баягы ошолорду пайдаланып организм өзүн өзү түздөй баштайт. Ол биринчи пайдасы ошол. Анан кийин лимфа системасы жакшы деп баштайт. Лимфа системасы жакшы дегенде шишиктер кетип баштайт. Андан нерв системасын тынчтандырат. Нерв системасы дагы мындай, нерв системасы чыңалганда, булчуңдар чыңалат. Булчуңдар чыңалганда оору пайда болот. Кадимкидей эле беттин дагы мына чыңалып калган булчуңдар өзгөртөт да беттичи. Андан кийин мисалы чачтын түшүүсүн токтотот дагы. Анткени кан айлануу башта дагы жакшы жүрүп калат экен да. Ооба. Дагы көптөгөн пайдалары бар. Фейс массаждын негизи айтып отурса көп пайдалары. Өзүнүн негизи максаты организмдин өзүнүн табигый ресурсун жандандырып, ошол жашаруу процессин баштоо да. Бизде деген регенерация өтө күчтүү да, өзүдө ошону көпчүлүк учурда пайдаланбайбыз да. Мисалы бир жерин кесип алсаң, ошол өзүн өзү мындай түздөп айыгып атпайбы, туурабы? Даже операция кылган жерин айыгып атат. Элементарный эле боорду кичинекей 25%-ын коюп койсо, ошону өзүн түздөп кетип атат. Ошолорду жасаган организм неужели ошол кичинекей бырыштарды түздөп кете албайт,
Ошого просто биз шанс беришибиз керек да, кичине жардам берип коюшубуз керек. Толук түрдө дагы ишениш керек, ошол нерсеге. Ишениш керек, анан жардам беришибиз керек, аракет кылышыбыз керек, Урматтуу көрөрман, сиздерде дагы ушул сулуулукка, ушул массажга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, экранда жазылып турган номерге кайрылсаңыздар болот. Аудио запись түрүндө жана чалуу түрүндө келген билдирүүлөрдү кабыл ала албайбыз. Жазуу түрүндө берсеңиз, сиздерге Урмат айымдан жооп алып бермекчибиз. Андан ары улайбыз, Урмат айым. Жанагы жашарууга өзүбүз аракет кылышыбыз керек деп калбадыңызбы? Канча жаштан баштасак болот бул нерсени? Эми массажды өзү баягы 18 жаштан 80 жашка чейин боло берет. Бирок жаш өзгөчөлүгүнө карата мындай эме деп коет го, предписание деп коебу. Мисалы 18 жаштан 25 жашка чейин булар просто эле теринин тонусун сактоо үчүн жарым жылда бир жолу, 2 айда бир жолу ошондой барып койсо болот. Андан кийин 25 жаштан 35 жашка чейин булар уже профилактика үчүн барса болот. 35 жаштан 45 жашка чейин уже майда бурыш түшө баштайт, бир аз өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Буларга бир аз башкача техникалар менен колдонуп, бир аз узагыраак убакыт керек болот. Ал эми 45 жаштан плюс болгондо уже жанагы возрастной изменениялардын, мисалы экинчи тереңдеп кеткен, тереңдеп түшүп кетет го бурыштар. Носогубка, брыли, бурыштар дегендердин мындай ушундай өзгөрүүлөр пайда болот. Аларга башка техникалар колдонулат. Ошол мындай ар бир келген кардарга, мисалы мага келген кардарга биринчи процедурада бир 15 минуттай диагностика жасайбыз. Мисалы Алмагүл, сен келсең, сен менен таанышып, сени биринчи осанкаңы карайм. Осанка дагы өтө көп таасирге ээ болот. Мына осанка бузулганда уже проблема кете берет да. Анан кийин беттин өзгөчөлүктөрүн, мына ключицанын, мына акыректин жайгашышын, себеби деген бунун астында аябай көп лимфа узулдар бар. Ушул ключица мындай түз болбой, мындай акыбалда болгондо уже эмели бекилет дагы, же кысылып калат дагы. Жана эки айтпадымбы, эки кан айлануу системасын. Булар ушунун астынан өтөт, алар да кысат. Лимфа протоктор да жакшы болбой калат, уже проблема болуп баштайт да. Ошолордун баардыгын көрөбүз. Анан бетиндеги кандай өзгөрүүлөр бар экенин көрөбүз. Карап туруп, ар бир көйгөйдүн, мисалы, мына экинчи эек деп коелу. Экинчи эектин каяктан келди? Бул эмне үчүн пайда болду? Эми кандай иштейбиз? Андан дальше будан нары мисалы менен кандай аракет болуш керек? Айымдын өзүнүн кандай аракет болуш керек? Ошолордун баардыгын чечип алып туруп, анан кийин процедураны баштайм. Ар бирөөнүн өзүнө жараша убакыты, ошого жараша болуп, канча убакытка чейин созулат? Биринчи башталганда биринчи процедурада диагностика жасап алабыз. Андан кийин жана мисалы биздин жасап аткан эмебиз, массажыбыз мына желкеден баштайбыз. Себеби деген аркада мына трапеция деген булчуң бар. Анан моюн булчуңдары ошолорду бошотуп алып, анан кийин могу жерде трапеция деген чоң булчуң, трапеция дебедимби? Платизма деген чоң булчуң бар. Бул мындай төштөн оролуп барып, моюндан оролот, мына беттин булчуңдары менен туташат. Ошолордун баардыгын бошотуп келип, анан кийин кулак жасалат, чаш жасалат. Себеби кулактын аркасында дагы лимфа түйүндөр бар. Ошолордун баардыгын даярдап келип, мисалы беттен лимфаларды иштетип, шишиктерди кетире турган болсок, ошолордун жолдорун тазалайбыз да. Жолдорун тазалап барып туруп, анан кийин бет менен иштейбиз. Ошондо 1 саат, эгерде спинасындагы да көйгөйлөр болсо, көбүрөөк болуп калат. 1 саат 15, 1 саат 20 минут, эгерде көбүрөөк болсо, иштей турган көйгөйлөр, анда 1,5 саат болуп калат. 1,5 саат массаж кылгандан кийин 15-20 минутта маска коюлат. Ошону менен кандай маскалар коюлат? Альгинат маскалар коюлат. Ар бир ошо айымдын терисинин типке жараша, жана проблемаларына жараша бөлүп алып ошондой жасалат.
ошону менен бир кардарга 2 сааттан убакыт бөлүнөт. Жакшы экен. Азыр биздин көрөрмандардан келген суроо бар экен. Менин жашым 45-те дейт. Тереңдеген бетиме бырыштар түшүп кетти. Канча убакытта бул көйгөйдөн арыла алам деген суроо экен. Бырыштын дагы түрү болот. Майда бырыш, терең бырыш, мимический бырыштар. Мисалы, майда бырышты ал тез эле жазса болот. Терең деп уже жанагы булчунга чейин түшүп кеткен терең бырыштардын аларга бир аз көбүрөөк убакыт болуп калат. Аны айымдын өзү менен дагы мындай көрүп туруп, бырыш каеринде экенин дагы билиш керек. Мисалы, могу жерде жана чекенин ортосунда, каштын ортосунда мимический бырыштар болсо, алар баягы көнүп калган да. Көнүп калган, өзү дагы даже мындай эме кылбай турса деле, аны бырышып турат, эч кандай кыймыл жасабаса деле, жини келбесе деле, мындай бырышып тура берет го, анан мындай жини келип атабы деп ойлоп каласың го. Ал уже мындай неосознанный, уже мозгко кетип калган бырышта, аларды менин массажым менен кошо эле тейпирование болуп деген тейп бар, атайын для лица. Ошону колдонсо болот. Аны на ночь түнү жармаштырып коюп, анан кийин күндүзү где-то 1 саат колдонсо болот. Ал кандай жардам берет? Ал мозг баягы кыймылды, мозг дебет, мозгко сигнал барат, ошондо булчуң баягы кыймылды унутуш керек да. Ошондой кылып жардам берсек болот. Анан бырыштын эгер терең бырыш болсо узагыраак убакыт керек болуп калат. Ошол сиз укалоону жасап ар бир кетирген айымга кандай үйдөн дагы кам көрүүгө чакырасыз? Мисалы, бүттү эми 10 жолу жасап койдум, ушул бырыштан арылдым деп калганга болбойт да. Ооба. Кандай иш аракеттерди көрүш керек үйдөн дагычы? Мисалы, тамактан көз каранды болушу мүмкүн. Кандай тамактаныш керек, кандай өзүн алып жүрүш керек? Дагы бир өзүнүн багы мөөнөтүнө сизге барганга чейин да. Түшүндүм. Так, айым мисалы биринчиден кыймылда болуш керек. Кыймылда болуш керек. Көнүгүүлөрдү жасаш керек. Бул деген жаштыкты сактап калуу деген деле чоң эмгек да. Чоң эмгек. Мисалы, бир картайуу, азыр мен сага да бир суроо берейин да, Алмагүл. Мисалы, мына бир 2-3 сөз айтам, сен кандай кабыл аласың? Мисалы, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, атеросклероз, мындай жүрөгүң аябай жаман угулат да. Сразу мындай эме болуп кетет да адам. Деген врачка барыш керек, теги врачка көрүнүш керек. Бир эле врач эмес, 2-3 врачтан кеңеш алыш керек. 2-3 врач кошулуп консилиум кылыш керек деген мындай оюңда мындай кетет да. Ал эми мисалы, экинчек, терең бырыш, бырыли, носогубка десе, ай эми картайыптыр да деп эле коебуз да. Бул деле ошол биздин өзүбүзгө берилген нерселерди туура эмес пайдалануу менен эле чогултуп алган эле көйгөйлөр да. Буну деле өзүбүздүн колубуз менен эле бир аз убакыт кетирип эле оңдоп кетсек болот. Мисалы, мына экинчи эктин пайда болушу да. Экинчи эктин пайда болушу, мына тилди кайсы кандай алда коесуң? Мисалы, сен кайсы кайыкта жүрөт тилиң? Ортодо. Астыдабы же үстүдө? Үстүндө. Үстүндө, туура азамат. Көпчүлүгүнүн тили астыда болот да, мына астыда болот. Тил деген аябай чоң булчуң да. Ал могу жерде болуп, мындай болуп турат да, уже мына жер гамактай болуп, эме болуп турат да, мындай ылдый болупчу. Себеби деген тил оор да. Уже бул жерге салмак коюп койгон. Салмак коюп койгондагы экинчи эк пайда болот. Бир аз баягы өзү ылдый болуп турганда, мындай тил ылдый турганда терең дем ала албайсың да. Терең дем ала албайсың да, адам ошого ыңгайлашып, кичине мойну мындай кылып, ошондо кеңири дем алып калат. Ошентип атып, могу жерде мындай компьютерный шея деп азыр почти ар бир экинчи адамда мондай болуп калган да. Ошондой болгондо артта мындай түп-түз турган омуртка менен мындай болуп калган омуртка болгондо уже могу жерден лимфа оттоктор бузулду деген сөз да. Ошондо лимфа оттоктор обходной путь издеп мындай мол жактыга ага баштайт да, мындай кылыпчы. Анан уже баягы мындай болуп турган жер, бул жерге суулар кошулганда мындай болуп
бул жер толуп баштайт. Ого бетер, толуп баштайт. Ошол эми баягы экинчи эктин пайда болуш себеби эми до смешного просто да. Мындай ошол эле тилди мындай таңдайга алып жүрсө биз эч ким үйрөткөн эмес да анычы. Ата энебиз үйрөткөн эмес. Биз деле балдарга үйрөтпөйбүз. Ошо тилди эле мынау физиологический туурасы ошол таңдайга моундай кылып алып жүрүш керек да. Мындай өзү деле ар бир азыр айым мындай кылып коюп көрсө, тилди үстүгө алып туруп мындай коюп көрсө, уже катуу болуп мындай зыңкыйып калат да. Астага коюп койгондо башкача болуп жумшак болуп калат. Ошо менен эле анан осанканы түздөп, андан кийин анан буларды иштейбиз да. Мисалы бир эле көйгөйгө адамдын өзүнүн кандай аракет болуш керек, менден кандай аракет. Биринчиден осанканы түздөш керек, көнүгүү жасаш керек. Мен келгенде эле эгерде ошондой проблема болсо, бир аз кечирип коеюн. Ошол көнүгүүлөрдү берем. Мисалы осанканы кандай кылып түзөш керек. Өзүнүн баягы көйгөйүнө жараша, көйгөйүнө жараша. Бул бир ошол бир причинасын айтып өттүк. Экинчиден ошол сөзсүз кыймыл болуш керек. Ашкы салмак болсо арылыш керек, туура тамактаныш керек. Андан кийин нервди тынчтандырыш керек. Постоянно мондай биз айымдар ушундай эме болгонбыз, бардыгын өзүбүзгө үйүп алып эле ушул тынчсызданып эле, ушинтип эле баягы арабанын астына түшүп чуркап алабыз го. Тынчтаныш керек. Өзүңө кичине бир жок дегенде бир күндө бир кичине саат бөлүш керек. Нервди тынчтандырганды сен дагы мындай баягы эфирди алып барасың, прямой эфир деген жумушуң ушундай бир аз 5 мүнөт убакыт бөлүп тынчтандырганды үйрөтүп кетейинби? Айт. Ооба, бөлүшө кетиңиз. Аны мындай эме кыласың, мындай мысленно ойлойсуң да, баягы суунун астында водоросль бар го, көзүңдү жумасың дагы өзүң водоросль элестетесиң. Анан кийин прям колдоруң менен, денең менен мындай полный 5 эле мүнөт убакыт алат. Бирок эч ким мындай кыйкырган, өкүргөн, мамалаган адам болбош керек. Балдарды дагы акырын бир 5 эле мүнөт бир жерге кирип алып, же болбосо офисте деле, же жана конференция болуп атканда деле, автобуста деле, любой эле жерде бир аз баягы начальник кыйкырып атса деле бир 5 мүнөт убакыт бөлүп эле ошондо жасай калсаң, кадимкидей нерв тынчтандырат. Көзүңө жум. Өзүңө мындай водоросль элестет дагы, колуң ылдый түшүрүп эле, мындай эми акырын чайпал. Акырын прям полный омурткаларың, колдоруң, жыгыл бүт бардыгы акырын мындай качайт этип. Океан жумшак, жылуу, сонун болуп турат. Ошолор менен кошо качайт этип атасың. Эми бир аз амплитуданы кыскарт, бир аз тездет. Эми ошол акырын токто дагы ушул абалда бир жарым минутта көзүң ачпай туруп тур. Дагы эле ошол океандасың, дагы эле ошол жылуу суу сени курчап турат. Күндүн нуру сага тийип турат суунун астынан. Ошондой сонун акыбалда эми акырын көзүң ач. Тынчтанып кетсең. Дене боюңда кадимкидей тынчтануу пайда болот экен, Ушул нерсе көп убакытка чейин сакталат. Ушуга окшогон нерселерди пайдаланып өзүбүздү тынчтандырышыбыз керек. Анан кийин тамактануу жагында айтып өтсөңүз, бул дагы түздөн түз тиешеси бар болуш керек деп ойлойм да. Ооба, туура. Кандай тамактаныш керек? Тамактануу баягы правильный питание деп коет го, туура тамактануу. Завтракты сөзсүз ичишибиз керек. Обед, ужин, анан кийин бир өзүңүн порцияңы 3кө бөлүп туруп, бир бөлүгүндө салат, бир бөлүгүндө белок, бир бөлүгүндө углевод. Эми белок деген жумуртка, эт, балык, тоок деген. Углеводдор жанагы нан, жана күрүч, гречка, ошол жанагы дембе, ошол белок менен клетчатканын сырткарынын баардыгы углевод болуп эсептелет. А клетчатка деген жашылча жейм, жашылча. Белок дагы денени чымыр кылып турат, терини. Белок биздин строительный материал да. Биз жегенде белоктун строительный материал алабыз. Мисалы жанагы мышца жетишпегенде белок жешибиз керек. Чымыр кылып кармап турат, терини. Чымыр кылабы? Булчуң болуш үчүн кирпичики это белок да. Булчуң жасаш үчүн белок болбосо эч кандай ала албайсың. Мисалы кирпич болбосо уйгура албайсың. Ошол сыяктуу эле белок бизге строительный материал болот.
А биздин баягы натуральный белок, мисалы сатып ичсе деле болот белок, эми өзүңүн рационуңа жетишпей атса. Эми ал деги белок деле мындай эме да. Кандай десем? Эми полноценный жеш үчүн күндө мынчадан эт жеш керек десе, кээ бирөөндө эми эт жейбей турган адамдар бар. Этке акча болбой калышы мүмкүн. Ошондо мындай сатып ичсе да болот белокту, протеин ичсе. А же болбосо биздин эле мынау обычный эле холодец. Холодец бул полноценный белок дагы, анан кийин коллаген дагы. Инновационный меселе. Мондай аты жок эле биздин таптаяр коллаген. Андан кийин ал суставтарга да жакшы, Ооба. Коллаген ичип атышпайбы дагы бир эме, коллагенди ичкенде деле. Ошол дагы бетке канчалык деңгээлде таасирин тийгизет, чынында жардам береби? Коллагенди ичип атканда билиш керек да, коллаген деген кадимкидей эле коллаген ичсек деле, эт жегендей эле, жумуртка жегендей эле ал деген расщепляться этет, баргандачы бөлүнөт, барганда аминокислоталарга. Андан кийин аны организм өзү чечет. Мисалы, биздин эң маанилүү жерлерге кетет да, мисалы, жүрөккө кетиши мүмкүн, кан тамырларга кетиши мүмкүн, тизеге кетиши мүмкүн. Ошолордон ашса, анан кийин бетке барат. Бизде лицо эме мындай обкрадывается да. Өзү организм иштеп чыгат экен да коллагенди. Жок, организм бөлүштүрөт. Бөлүштүрөт экен да иштеп. Эң важный жерлерге кетет да. Эми бетибиз бурушуп калса, өлүп калбайбыз да, туурабы? А жүрөк бизге керек. Тизе бизди бастырып атат. Ошон үчүн иштеп бөлүштүрүп чыгат экен да организмге. Важный жактарга кетет дагы, андан кийин адан ашса, анан кийин бетибизге келет. Ичкен белок деле ошондой, ичкен белок дебедим, коллаген деле ошондой. Холодецтен алган коллаген деле ошондой, жеген этибиз деле ошондой болуп бөлүнөт. Ошол анан кийин жанагы сөөктөрдү кайнаткан шорпо дагы аябай пайдалуу. Ошол дагы коллаген болот. Азыр бул жактан дагы көрөрмандардан суроо келген экен. 51 менен аяктаган абонент. Мен массажга барганда эмне май колдонгонун билбейм, бетиме бүдүрлөр чыгып кетип, азыркыга чейин кетпей жатат. Сиздер кандай майлар менен укалууну жасайсыздар дейт. Мен да ушул суроону бергим келип турган. Бет жазуудо кээде беттин тибине жараша балким майлар жакпай калышы мүмкүн, азыркы көрөрманыңыздайчы. Кандай майлар колдонулат? Жакпаган учурда кандай аракеттерди көрөсүздөр? Мен колдонгон крем, массажный крем менен жасайм. Ал гипераллергенный крем бардык типтерге кетет. Эми практикамда боло элек. Ошондой аллергия кылып жүргөн. Бирок ошол өзү айымдар эгерде билсе, өзүнүн баягы аллергиясы барын, мындай чувствительный экенин билсе, өздөрүнө жаккан, өздөрүнүн майын көтөрө келсе болот. Өздөрүнүн бетине жаккан көтөрө келиш керек, э? Эми аллергия болуп кеткенден кийин ал балким бети майлуудур, э? Канча убакыт эмне менен кандай аракет кылып бетиндеги баягы аллергиясын кетиргенге болот, ошондой суроо берип атат да. Эми кетире албай аткан окшойт да көрөрманыбыз. Эми ал көп убакыт болуп калса, канча убакыт болду экен? Биринчи эле эме кылганда эми баягы аллергия болуп кетсе, дары ичиш керек, токтотуш керек болчу. Токтотуш керек. Анан кийин мындай народный эме средство череда бар. Аптекада эле сатылат, чөп череда деген. Ошол дагы ошодон настойка кылып алып, жууса дагы тез кетет. Анан эме аллергия болуп атса териси, значит, теринин иммунитети түшкөн. Ал жөндөн эле аллергия болбойт да. Ал өмүр бою аллергияда болбосо керек, какой-то бир мезгилде аллергия болуп баштады да. Ошон үчүн очищение кылыш керек, организмди тазалаш керек. Значит, баягы ичте көйгөй бар экен да. Ичте көйгөй бар. Жанагы арыктарда тосулуп калса, баягы проблемалар болот го, ошол сыяктуу болуп эле организмди тазалап коюш керек. Ошондо дагы даже ооруларды деле дарылабай эле көпчүлүк көйгөйлөрдү чечип алса болот. Ооба. Мен бул жерде көрүп турган бул ташпы, массаж жасай турган эмне, ушуну түшүндүрмө берип кетсеңиз, балким үй шартында жасайбы же ушуну колдонуп жасайсызбы сиз? Бул гуаша ташы. Бул мындай караса эми кусок эле таш деп эле ойлогон менен бул аябай көп жакшы касиеттери бар, эгер туура пайдалансачы. Туура пайдаланса. Бул менен эгерде мондай жай жасаса, мындай массаж линия менен бул баягы лимфодренаж болот. Эгерде мындай кроват
кровообращенияга жакшы тез улучшение кылып кровообращенияны кан айланууну жакшыртайын десе анда тез кылыш керек. Мисалы мындай бир жерде мындай тез мындай кан айланууну тездетиш үчүн мындай кан айлануу жакшырат да. Мисалы 5 эле мүнөт жетет. Туура линиялар менен мисалы чекеге мындай кылып жасаш керек, беттерге мындай. Эрте менен кечинде жасап коюш керек. Ооба. Жок, кечинде эмес. Лучше эрте менен. Бул 5 эле мүнөт. Эгерде мындай астенический тип болсо, баягы бетинде масса азыраак мындай сага окшогон койгон кыздар бар го. Ошолорго 3 эле минутта жетет аларгачы. Анан мындай чоңураак масса көбүрөөк болсо аларга 5 минутта. Андан ашыктын кереги жок. Ошол 5 минутта жасаган массаждын кан айлануу жакшырып атпайбы? Прям беттин кыпкызыл болуп чыгат. Ошол кан айлануу 40 минуттага чейин сакталат да. 40 минутта бетиң жыргап, жаңы питательный веществолорду алып, кислород алып, жыргап атат. 5 эле минутта өзүңө бурулган баягы көңүл бурулган нерсенин пайдасы. Анын натыйжасы менен бетибиз акырында баягы өңүнө келип, тартылып, бырыштан арылат экенбиз. А булчу жанындагысы? А бул деле ошондой ролик. Бул ошо үй шартында колдонгонго жакшы. Үстүнөн ачылат. Бул ушундай ролик бул дагы. Социалдык тармактарда көп сатылып атканын көрүп калабыз. Алганда кандай ыкма менен жасаш керек, бир көргөзүп койсоңуз? Бул ошондой мындай кылып жасалат, массаж линия менен мындай болуп. А бул көздүн астын эме кылганга керек. Анан бунун дагы мына чекенин туура жасаш керек, Мына мисалы ошону түшүнүп кетсеңиз. Мындай туура көрсөтөм да. Мына беттин булчуңдары да. Мисалы чеке булчуңу жогору карап турат. Аны жогору карап жасашыбыз керек. А көздүн булчуңдары төгөрөк. Мына төгөрөк. Айландыра жасаш керек, Кандай тартсак, кандай айландырсак туура болот деген, мына каштын сүрөтүн тартсаң, ошо туура багытта жасалат. Мындай жасалат. Мына сөөк менен эле, бул сөөк турбайбы? Мына каштын үстүндө сөөк, мына ошол сөөктүн үстү менен эле айландырып жасалат. Андан кийин мынау бетте 2 мышца бар. Малая скуловая мышца, большая скуловая мышца. Анан мынау мышца депрессорлор. Ошолордун туура багытта ошол жасаш керек. Массажный линиялар. А бу жерде дагы бир нерсе биздин ГКС деген кивательный мышца, мына башты өйдө ылдый кылып турган кивательный мышца да. Ушуну аябай чоң мааниси бар. Ошону пайдаланган эмес, жасаш керек. Жасашканды үйрөнүшүбүз керек. Башты кичине бир аз буруп туруп, анан мындай бурса, мындай чыга калат. Ошону кармап туруп, мынаудан баштап, муну постоянно жасап туруш керек. Себеби дегенде бунун астынан жанагы чоң кабелдин ичинде толтура зымдар бар го. Ошол сыяктуу эле бул жерде кровеносный система өтөт, эки кан тамыры тең ушул жерден өтөт, лимфопротоктор өтөт, нервтер өтөт. Ошолордун баардыгын кысып калбаш үчүн буну постоянно иштетип турушубуз керек. Жардам беришибиз керек экен да, жакшы иштеп. Ар жака жармашып калбаш керек да. Ошону иштетип, анан кийин бери мындай кылып, жакшы 1-2 жолу иштеткенден кийин, 2-3 жолу өйдө ылдый чыккандан кийин мындай кармап алып, как будто мындай ордунан кыймылдатып аткандай кылып кыймылдарды жасап, буну бошотуп турушубуз керек да. Кээде тескерисинче угуп калам да, үй шартында өзүбүз бетимди мисалы укалууну жасап атып, мындай туура эмес жыйынтык алып алдым деп, ошондой болушу мүмкүнбү? Балким туура эмес линиялар менен жасайбы? Туура эмес линиялар менен жасаган натыйжасында баягы бетин тескерисинче шалбыратып алдым, бузуп алдым дегендерди угуп калам да. Ошону кандай мүнөздөмө бересиз? Бул жанагы айтып атпаймынбы, лимфодренаж депчи. Мындай кыймылдаганда лимфодренаж болот да. Мисалы, баягы мына бетиң, мына көзгө өзү караш керек да, мындай отчет бериш керек. Мисалы бетине шишик турабы? Аны деген лимфодренаж болуп, мисалы 1-2 күн жасадыбы, шишик кетип атабы, кое туруш керек. Организмге бир аз передышка бериш керек. Себеби дегенде монда байма-бай эле шишик кетирип ийсе, ол тери өзүнүн тонусун сактап тартылганга убакыт бериш керек да. Жетишпей калат экен да. Эме болуп баратабы,
шишик кетип баратабы же болбосо арыктап атканда деле прям жана 1 айда 10 килограммдап таштап ийген өтө туура эмес да. Бет өтө жаман көрөт. Жалбырап кетет. Строгий диеталар жакпайт, тез арыктаган жакпайт бетке. Ошондой эле карап туруп шишиктер кетип баштадыбы, бир аз кое туруш керек. Кайра баягы көнүгүү жасаппы, ошондой кылып туруп анан кийин кайра башташ керек. Ошондой кылып мындай өзү анализ берип карап туруп жасаш керек да. Ошон үчүн мүмкүн ушундай тез арыктап алдыбы, мүмкүн ошондой туура эмес кыймылдар жасап алдыбы. Эмне себептен бул фейс массажды тандап алдыңыз? Балким түрлөрү көбөйүп кетти го азыр укалоонунчу. Эмнеге бул түрүн тандап алдыңыз? Эмнесине мындай көңүлүңүз түштү? Эмнесин жактырдыңыз? Мен массажда ошо аялдар менен иштегенде көп жылдан бери эле жүрөм. Косметологияда бүткөм өзүм. Анын мен жашоомдо мындай оорураак нерсе болуп, жалгыз агамды жоготкондон кийин бир аз эмес, эми стресске түшүп кеттим. Стресске түшүп кетип, ошондой өңүмдө аябай өзгөрүүлөр болуп кеткен. Ал мезгилде беттерим аябай тырыш, көздөрүм түшүп калган, шишик болуп. Анан баягы өзүмө келгенде аябай эле көп өзгөрүүлөр болуп кеттир да. Анан издене баштадым. Өзүмө келгенден кийин көрүп атпаймынбы аны. Аябай издене баштадым, анан кийин баягы эми жашырганда эмне пластиканы деле карап көрдүм, тиги жакты карап, көзүмдүн үстүн кестирсемби деп, жанагы интернеттен пластический операцияларды издеп, ошентип изденип жүрүп элем. Ал Жазгүл Балбаева деген бизде Кыргызстанда эң ошо фейс массаж тармагында эң мыктылардын бири десем жаңылбайм. Ушул кызды таптым. Ушул кызды тап, анан кийин мен ушудан аябай жакшы результат алгандан кийин, анан кийин кызыгып баштадым. Мен алган результатты, мен алган жыйынтыкты башкаларга деле берсем болот турбайбы? Бул деген убактылуу эле поломка эле турбайбы? Буну оңдосо болот турбайбы? Деген жакшы ойлор пайда болуп, анан кийин ушул кызга окуп, кесип ээси деген курсу бар Жазгүлдүн. Ошону бүтүп, анан кийин ушул тармакка келип калдым. Эч качан өкүнбөйм. Мага ушундай адамдар менен иштеген жагат. Айымдардын ар бир айымды ушундай аракет менен, ушундай чын дилим менен мамиле кылып, Кудайдан да тиленип, ушул мага келген ар бир адамга Кудайым шыпасын берсе экен, ушу менин колум себепчи болсо экен деп изги тилек менен чыгам үйдөн. Анан ушул Кудайга шүгүр жакшы отзывдарды алып атам, жагып атат айымдарга. Ар бир жылуу сөзүн айткан кардардан кийин кадимкидей сизде андан дагы жумушуңузга болгон каалоо күч алат болуш керек. Ооба. Бул эми баягы любой эле жерден окугандай эле теорияны аласың, анан бул жерде бирок теория менен практиканы айкалыштырып окутат. Ошондо деле ошонун аркасынан тынбай изденүү керек да. Ушул тынбай издениш керек. Бул деген мындай ааламда. Ошонун ар бир көйгөй каяктан келип чыкты. Мисалы келтире кетейин да. Мисалы ар бир айымда бырыли деген көйгөй 45 жаштан өткөндөн кийин көп да эми. Мени карап туруп, мени деле айтышы мүмкүн, өзүндө деле турбайбы деп. Мен деле ушул изденүүнүн аркасындамын. Мен деле оңдоп келатам. Мен деле ушул жашка чейин бул менин басып өткөн жолумда. Анан кийин ошондой болуп эле мен деле ошол жасап, ошол аракет кылып атам, бирок билем каяка барышты, кандай жасашты. Ошол мына бырылинен келип чыкканы, могу жерде жевательный мышца бар. Могу жерде мындай чайноо булчуңу деп коет. Бул мышца истеричка да. Мисалы, сага бирөө жаман сөз айтып койдубу? Же болбосо маршруткадан бирөө түртүп кеттиби, элементарный эле. Же болбосо бир жаман сөз угуп калдыңбы? Аны өзүң сезбейсиң. Даже сен көңүлүң албасаң деле, оюң албасаң деле, бул чувствует. Анан кийин сезгиче. Өзү эле эмес,
өзү эле тырышпай мына ошол оозун тегеректин бар эле мышцы депрессорлор ошолордун баардыгын тартканча кетет да болчу. Аны акырындап катый берет. Мындай акырын бар кармап көрүшсө прям могу жери катып калган да. Бул катып калган мондай болуп. А бул жерде мына түшүп турган булчуң бул мягкий тканьдар да. Бул бир мезгилде мындай бетте эле болгон булардын баардыгычы. Анан бул бет булчуңу менен бул жаак булчуңу жана чайноо булчуңу кысылып калгандыктан булар ылдый агып калат да могу жергечи. Ошол бул могу жевательный мышцаны бошотсо эле, бошотуп, андан кийин бул жерден место бошотуп алып, анан кийин буну тартыш керек да. Анан сразу эле мындай бул жакты бошотпой туруп эле бул жакка тартылбайт. Ошон үчүн жанагы мен башында айтпадымбы, өзүңөргө мындай нервти тынчтандыргыла деп, жевательный мышцаны дагы баягы өзүң билип калдыңбы? Бир аз капа боло түштүңбү, же мындай кетти деп ойлойсуң да. Эми билсең ойлойсуң да. Ошон үчүн мындай мына фаланга деп коет го, мына пальцы. Ошо менен мындай как будто оозуңда баягы сабиз чайнап аткан сыяктуу кылып туруп, мындай деп туруп бошотсо болот. Чайнап атасың мындай. Ошондо бир аз бошотуп коюп жүрсө, мындай кылыпчы, мындай. Ушундай эле. Ошол. Ушундай кылып жүрсө, өзүңө пайда болот. Дагы бир окурманыбыздан келген суроо бар экен. Алыстан байланышып жатам дейт сизге. Канча сомдон жасайсыз? Канча жолу алышым керек, бетимдеги бырыштар тереңирээк дейт. Баасын сурап атат, көрөрманыбыз кызыгып атат. Басы ошол 2 сааттык, мен айтпадымбы жана 1,5 саат массаж болот, 15 минута, 15-20 минута маска болот, диагностика болот деп. Ошол 2 саат, ар бир кардарга 2 сааттан убакыт бөлүнөт. Ошол 2 сааттык массаждын баасы. Канча жолу жасашым керек деп атат. Эми аны сиз өзүңүз көргөндөн кийин гана айта аласыз да? Ооба. Басын айтып коермин. Айтыңыз. 1,5 миң сом. Азыр ошол июнь ичи эме кылып акция кылып, мен менен чогуу иштеген команда бар, дагы 2 курбум бар. Курбу болуп калдык эми көптөн бери иштеп атып. Ошол айымдар болуп, Мира да өз ишинин мыкты адиси, Тамарабыз бир аз азыр сыркоолоп атат. Ошол 3 айым биригип команда кылып иштейбиз. Булар да өзүнүн ишин мыкты билген айымдар. Ошолор болуп чечип, мына ошол жайындасы айымдар сулуу болсун деп акция кылганбыз. Ошол акциябыз уланууда 1200 кылып жасап атабыз азыр. Анан канча убакыт келишим керек деп атпайбы? Бул беттин массажын беттин тренировкасы деп түшүнүш керек да. Ал деген мисалы бет тренировкага барганда эч ким сурабайт да. Мен канча келсем сага сеникиндей пресс болуп калат деп тренерденчи, же болбосо мындай мышцаларың көтөрүлүп калат деп билет, бардыгы узак убакытка келиш керек депчи. Анан мен ошондой эле түшүнүш керек. Анан мага келген айымдарды мынанча кел деп сүрөп жүрө бербейм. Мен мисалы минимум 5 күн келиш керек, 5 процедура алыш керек дагы. Ошонун ичинде ар бир келген сайын мисалы көйгөй каяктан келди көрсөтөм дагы. Анан ар бир процедурада үйрөтүп, мисалы мен жасаган массаждык кыймылдарды адам өзү жасаганга ыңгайсызыраак болуп калышы мүмкүн. Ошондо сен үйдөн моунду жасап кетесиң. Мисалы мына булчуң, бул чеке булчуңу бул жакта турат. Бул жерде апоневроз деген булчуң бар, мына баш сөөккө капталган. Бул катып калса мандай болот. Сен муну үйдө мандай жасайсың. Бет булчуңдарын мандай жасайсың деп ар бирин өзүнө үйрөткөнчө жасайм. Ошону менин максатым, менин оюм да, тилегим. Ошол менен кеткенден кийин да кайрылып келеби, келбейби, ошол айым үйүнө барганда дагы билип алса экен, ошодон өзү улантып кетсе экен деген ой менен ошол үйрөткөнчө жасайм. 5 күн минимальный 5 күн алыш керек. Андан кийин өзү улантып турса, 1 айда бирден келип койсо болот. Анан эгерде көйгөй көбүрөөк болсо, көбүрөөк келиш керек. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Окурмандарга бул жактагы камераны карап кайрылып алсаңыз болот. Айымдар, бул бизге түшкөн картаюу эмес эми баягы мезгилдин бизге койгон белгилер деп коеюнчу. Ошолорду эч качан капа болбоңуздар. Мына колубуз турат.
күзгү турат маңдайыбызда. Ошону карап эле ар бирибиз өзүбүз жасап алсак болот. Анан кийин жаштыкты кайтарып алсак болот. Бир аз убакыт керек, өзүбүздөн аракет керек. Анан өзүңүздөрдү сактаңыздар, ден соолукта болуңуздар, кыймылда болуңуздар, эртең менен басыңыздар, туура тамактаныңыздар, көнүгүү жасаңыздар. Сизди эмне деп тапса болот? Социалдык тармактан ошону да айтып кетиңиз. Адресиңизди. Урмат фейс массаж Инстаграмда. Ошону жакшылап айтып кетиңиз. Урмат фейс массаж деп тапса болот Инстаграмдан. Ошентип тапса, сизди дароо эле ушул эжебизди табасыз дагы өзү менен жеке байланышып алсаңыз болот. Анда эфирден алыстабай туруңуздар, кайрадан азыр экинчи саатта жолугушабыз. Саламат.